мен конституцияға таянып, конституцияны сыйлап, конституция қандай жасалса ошону аткаралы деген сунушту берет. Мына Алманбет преференциальный шайлоого өтөлү деп чыркырап айтып атат. Эмнени айтып атат? Эмеге конституцияга таянып. Конституцияда эмне жазып турат? Эл өзүнүн ыйгарым укугун шайлаган жогорку кеңештин депутаттары аркылуу өткөрөт. Депутаттарды партияны эмес. А мыйзамда болсо бюллетенде партиялар жасалат деп атат. Бүгүн биз депутаттарды эмес, партияны шайлап атабыз. Партияга болсо жел. Бүгүн бир болдун, мисалы бир болдун депутаттары эл депутаты деп айткандан уялышы керек. Ал болсо Сулаймановдун депутатыбыз деп айтканда туура келет. Себеби тизмени түзгөн, башында турган именно лидер болот. Лидер чечет, ким депутат болот деп. Мына ушуга биз ушуга алып келип атабыз. Мен айтып атам. Андан кийин конституция борбордук шайлоо комиссиясы да айтып атат. Мыйзам менен биз жанагында 9% киргизип койдук. Эмчөөнүндө конституция жол берет деп. Конституция так жазылган. Шайлоонун эрежесин өткөргөнүн мыйзам менен конституциялык мыйзам менен өткөрөт деп. А кандай тиги тоскоолдуктар болот? Кандай ограничениялар? Конституция өзү белгилейт. Белгилеп койду. Пропорциональный система болсун деп токтоду. Экинчи 60 мандаттан ашпасын деген чекте койду. Андан кийин ушуну өткөргөнгө мыйзам аркылуу өткөрсүн деп чекте койду. Конституциянын бир өзгөчөлүгү бар. Ал конституция түздөн түз мындай тапшырма берилет. Эгерде конституциядан бир нерсе өзгөртпөсө, ал өзү конституциянын ичинде жазылат. Ошондуктан эгерде депутаттарды шайлайт десе, бюллетенде депутаттардын ысымы жазылыш керек. Эгерде бюллетенде партия турса, биз партияны шайлап атабыз. Залда партия отуруш керек. Партиянын желектери отуруш керек. Дагы андан кийин 5 лидер отуруш керек. Ошондо бюллетенде партиянын ысымы жазылат дагы лидерлердин аттары жазылат. Эң легитимдүү мына бир гана киши, мына бүгүндө турган 5 киши. Калгандары жок.